Саламатсыздарбы? Бүгүн 28 ноябрь күнгө жекшемби парламенттик шайлоонун алкагындагы акыркы жыйынтыктар менен тааныштырабыз. Саат 22:00 карата Бердиктүү шайлоо округу боюнча жогорку кеңешке шайлоонун жыйынтыгы боюнча алдын ала маалымат. Ата журт Кыргызстан 16,71%, ишеним 13,36%, ынтымак 10,66%, Альянс 8,10%, Бүтүн Кыргызстан 6,66%, Ыйман Нуру 5,94%, Эл үмүтү 4,40%, Азаттык 3,98%, Ата Мекен 3,43%, Социал-демократтар 3,15%, Улуттар биримдиги 2,45%, Баарына каршы 2,14%, Мекенчил эл 1,52%, Багыт 0,95%, Кыргызстан биримдик патриоттук партиясы 0,93%, Улуу журт 0,71%, Күчтүү регион 0,61%, Легалайз 0,61%, Арузат эл куту 0,45%, Ордо 0,45%, Жашасын Кыргызстан 0,44%, Кыргызстан жашылдар партиясы 0,40%. түздү. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын жана бул массалык бурмалоо экенин билдирди. Анын айтымында миңдеген добуштар уурдалган. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров БШКнын сайтында 1 миллиондон ашуун добуш бийликчил 4 партияга бөлүнүп калганын сынга алды. Бул тууралуу Азаттыкка билдирди. Анын айтымында ийгиликке кечээ пайда боло калган 4 партия жетишип калды. Мына көрдүңүздөр, бир аз убакыт мурда эле БШК жалпы 1,2 миллион чамалуу шайлоочу добуш берди деп маалымат берип жаткан. Мына азыр көрүп турасыздар, бийликчил 4 партия миллион чамалуу добуш алды деген маалымат пайда болду. Калган 3 партияга 200 000 добушту кантип бөлүп берет? Мен шайлоо учурунда бийликтин эки достун жана элдин таймашын гана көрдүм. Азыр эми кечээ пайда боло калган 4 партия ийгиликке жетишип жатат, деди ал. Лидер аралаш система менен шайлоого добуш берүүнү шайлоочулар түшүнбөй калганын да кошумчалады. Добуш берүү аяктагандан кийинки алгачкы баштапкы жыйынтыктарда Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы 11,13%га жеткени кабарланган. Көп өтпөй БШКнын сайтындагы добуштарды саноо системасы бузулуп калганы айтылды. Андан кийинки көрсөткүч боюнча Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы 6,66 добушка ээ болду. Шайлоонун жыйынтыгы бурмаланып жатат. Бул тууралуу Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматов социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо добуштардын жыйынтыгы бурмаланды. Саат 20:46 карата Улуттар биримдиги элдик партиясына 47,074 добуш берилген. Ал арада БШКнын сервери иштебей калган. Саат 21:20 Улуттар биримдиги элдик партиясына берилген добуштардын саны 29,387ге түшүп калды. Биз мындай жыйынтыкка каршыбыз жана нааразычылык билдиребиз, деп жазды ал. Добуш берүү учурунда жарандар депутаттыкка талапкерлердин номери боюнча чаташкан. Бул тууралуу журналисттерге Ишеним партиясынын тең төрагасы Рыспай Аматов билдирди. Анын айтымында шайлоо системасы жаңы болгондуктан шайлоочулар бир аз кыйынчылыктарга туш болушту. Бирок бул акыркы жылдардагы эң ачык шайлоо болду. Мыйзам бузууларды жалпыга маалымдоо каражаттарынан гана көрдүк. Бул адамдык фактор. Мурунку шайлоолор менен салыштыра турган болсок, анда административдик ресурс колдонулган эмес, деди ал. Саат 22:00 карата алдын ала айтылган жыйынтык боюнча Ишеним партиясы экинчи орунда келе жатат. БШКнын автоматтык эсептөөчү урналардан алдын ала алынган маалыматтар жарыяланган сайттын эсептөөсүндө катачылык кеткени айтылууда. Саат 20:00 кийин добуштардын бардык пайызын кошо келгенде 140% чыгып кеткен. Саат 21:00 кийин добуштардын бардык пайызын кошо келгенде 90%га жетпей калууда. Бишкектин 1-Май жана Свердлов райондорунда кайра шайлоо дайындалышы мүмкүн. БШК ушундай ойдо. Эсептөөчү урналардагы маалымат боюнча бул округтар боюнча шайлоочулардын 30%дан ашыгы баарына каршы добуш бергени такталган. Көрсөтүлгөн талапкерлердин бери дагы добуштардын көбүн алган жок. Ушул жана башка жаңылыктарды Серепчекит Кейджи сайтына кирип окуп таныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.